Топчугүл Шайдулаева, Кара туман, аңгеме. Тоо тараптан капыс каптаган калың кара туман заматта айыл ичин караңгыга бөлүп койду. Бүгүнгө чейин али көп убакыт бар экенине карабай, чар тарап кадимки коюу түн кейпин кийип калды. Ушундан улам жөөлөп кирип келген буу туман тоо түбүндөгү айыл жашоочуларын бир топ эле чоочутту. Алай дүлөй шамал электр тогунда өчүрүп салды. Дүйнө, ааламды караңгылык каптагандай дем кыстыгып, жүрөк кысылып, бүшүркөгөн эл кыштын күнгө кычыраган аязга карабай, үйүнөн сыртка чыгып, андан чоң көчөгө агылып жарык издеп. Бир үзүм бүлбүл жарык таппай, кары жаш бала чака чурулдай түштү. Келме келтирип, Кудайга тообу айткандар, малжандыктын мөөрөгөнү, иттердин үргөнү көбөйдү. Капилет түшкөн караңгылык баарын сокурга айландырып койгондой болду. Кыштактын кап ортосунда үйү бар, жалгыз бой, эки көзү азиз келин гана караңгыдан чоочуган жок. Колу менен адатынча сыйпалап жатып, темир керебетин тапты да, анда салынып кечке жыйылбай жаткан төшөккө кирип кетти. Ага баары бир эле. Бала чакасы эмес, эшигинде үрүп чыгар ити да жок. Адатынча дем кысылткан караңгылыктан жакшылык тилеп уктамай болду. Бирок уктай албады. Кара туман, эрте түшкөн түн жөнүндө элдин чуручуу түшүп жатканы анын оюн бөлдү. Айрыкча бала чаканын ызы чуусу анын жүрөгүн дүкүлдөттү. Бул эмнеси? Кербетинде ары-бери оодарылып, чоочулаган келин ар түнү эл жаткандан кийин ага бир келип кетчү кошуна турган аксак жигитти ойлоду. Анын азыр келишин, жанында болушун каалап кетти. Бирок түн кирикчекти али көп бар. Көзү азиз келин оюн ары-бери жеги чакты, ичинен жабылбаган эшик кычырай ачылып, караңгыда бирөөнүн бери карай басканы угулду. Жакындаган сайын өзүнө сиңген жыт, кулагына уюган добушка окшобогон кадамдан чоочуп, өйдө боло берген келин алсыз үн катты. Эргеч, сенсиңби? Эрте келдиң го? Абайла, мен төшөктөмүн. Бул үн бери келе жаткан жанды тык токтотту. Бул кошуна жашаган Эргечтин аялы Сайра эле. Ал оюнда эч нерсе жок, бул сокур кошунасынан ширеңке сурап келген. Саамга катып калган келин эсине келе, ары-берини аңдай сала жаны кашайды. Кайсы Эргеч? Менин эримби? Ал сага түн ичинде келип жүрөбү? Ошорум, мунун тапканы ушу сокур экен да. Сайра эмне үчүн келгенин да унутту. Караңгы түндү да, үйдө тамак күтүп отурган балдарын да. Көкүрөгүн тилип өткөн ачуу сезим, боюнан ылдый эңчирилткен боштук кулагын чуулдатып, жүрөгүн дүкүлдөтүп, оозу кургап чыкты. Аксап баскан араң жан эрин бирөөгө барат деп, болгону да ушул көрк кебетеси жок, көр аялга барат деп түк оюна келбептир. Бул учурда төшөктө бошошуп жаткан сокур келин эсин жыя ордунан тура калды. Анын да абалы оңой болбоду. Сайра, Сайраш, сен белең? Башка кеп сөз оозунан келбеген келин темир керебетинде катты да калды. Сайра көр келиндин кайсы жерде жатканын да көргөн жок. Ага бир ооз сөз да кайырбады. Аткан бойдон үйдөн чыгып кетти. Беймал, көөдөй караңгылык алып келген туман Сайранын көзүн ачып койду. Ачпай калсын, аны бактысыз кылып койду. Караңгыда, кайсалап жанында турган үйүнүн дарбазасына жеткенче муздак тер чекесинен ылдый куюлду. Дарбазага жеткен соң аны ачып киргенге шай жетпей, башын жыгач калгага жөлөгөн бойдон шолуктоп ыйлап кирди. Бул учурда аз-аздан жөө туман таркап, айлана жарый баштаган. Бир маалда чоочуп кеткен келин эки жагын карана өйдө болду. Чын,
күйөөсүн капа кылган учурлары көп эле болгон. Кээде тоотпой, теңсинбей, айтканына көнбөй дегендей, бирок анын жаздыгын аттап бирөөгө кучагын ачкан эмес. Сымбаттуу, 6 саны аман аялын бу чолок мынтип кордойт деп ким ойлоптур? Ысык нан жапса, жакшыраак тамак бышырса, балдарынан берип жиберген байкуш бечара деп аяган бу кошуна сокур келиндин жоругу жанына батты. Азыр барып жаткан жеринен муунтуп өлтүрүп салгысы келди. Көрсө, эри тамаркага суу куйом деп же малжанга чөп салам деп түн ичинде тез жоголуп жүргөнүнө көп болгон. Канча жыл экенин да билбейт. Эки көзү, сопсо эки буту бар туруп, чак түштө алданып жүргөнүнө арданды. Сайра үйүнө киргенде кадимкидей туман кетип, айлана жапжарык боло түшкөн. Батыш жактан батып бараткан күндүн бозомок нурлары көрүнө баштаган. Бирок аламаттай болгон бул күн бир үй бүлөнү чырга толтуруп, бир керилген сулуу келиндин көкүрөгүнө кетпес туман түшүрүп, бактысын колунан жууп кетти. Аңгименин аягы.